Ошондой эле облус башчы өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүндө Корея элинин Койка органика долбоорунун жетекчиси менен жолугушту. Жолугушууда облустагы 3 айылга органикалык аймак статусун берүү сунушу каралып, долбоордун алкагында органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча дыйкандар Кореяга окуп үйрөнүүгө барып, практикалык жардамдардын негизинде өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып кетүү мүмкүнчүлүктөрү туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Биздин областтан 3 айылды органикалык аймак статусун берүү, мына ушул жерде тамдап алган боюнча ушул Айыл чарба министрлигинин сунушу менен Ак Суу районунун Маман жана Теплоключенко айылдары тамдалса, Жети Өгүз районунун Тосор айылы тамдалган. Мына бул проект 3 жылга уланат. Ушу 3 жылдын алкагында $5 миллион ушул тамдап алган айылдардын ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө жумшала турган инфраструктураны оңдой турган каражат болуп эсептелинет. Эми мунун техникалык жактары да бар. Ошол проекттин алкагында эң жакшы жери ушу органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча окутууга дагы мындай бир багыттуу жумшала турган каражаттар бар экен. Ошол эле учурда мынакей ушул практикалык жардам катарында ушу Корея мамлекетине барып, дыйкандарыбыз окуп үйрөнүп, анан кайра келип ушул жерден өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып кете тургандай бир жакшынакай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен. Аталган долбоор Корея өкмөтү ошондой эле Кыргызстандын Айыл чарба министрлигинин ортосундагы келишимдин негизинде иш алып барууда. Долбоордун алкагында дыйкандарды Кореяга окутууга жөнөтүү программалары да каралган. Биздин долбоорубуз Корея өкмөтү ошондой эле Кыргызстандын Айыл чарба министрлигинин ортосундагы келишимдин негизинде иш алып барууда. Каржылоолор Койка долбоору тарабынан жүргүзүлөт. Негизги багыт органика. Пилоттук аймактардын катарына 3 айыл таңдалган. Алар Теплоключенко, Маман жана Тосор айылдары. Бул долбоор 3 жылга созулуп, 2023 жылдын май айына чейин болот. Ошондой эле окутууга дагы жөнөтөбүз. Окууга биздин мамлекеттик структурадан иштеген кызматкерлер жана таңдалып алынган жогорудагы 3 айылдын эң алдыңкы дыйкандары барышат. Жана 3 жылдын ичинде Кореядан мыктадистер келишип, биздин бул жактагы дыйкандарга окутууларды жүргүзөт.